Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргызстанда бети калыңдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошолордун бири бүгүн бизде конокто. Качкынбай Саткынбаевич, канчалаган жылдар бою бети калың номинациясын Кыргызстанда өзүңүз эле өтүп келесиз. Ушул ийгиликке кантип жетип атасыз? Рахмат, аябай жакшы комплимент болду. Эң биринчиден бети калың болуш үчүн каргыштарга чыдаганды билиш керек. Биз 6 миллион каргыштын, 6 миллион элдин каргышына биз чыдап келген мына бизбиз да. Туурабы? Чотурбек. Бул менин жардамчым Чотурбек. Биртке Жегичев деген ушул бе? Биртке Жегичев Чотурбек. Мына бизге окшогондор көп аябай бети калыңдарчы. Бизге окшогондордун могу ошол жардамчылары бар. Жалгыз кыла албайсыздар. Анан экинчиден биз адамдарды ушундай пас сезгенди билебиз, бетине түкүргөндү билебиз. Мына ошол биздин сапаттарыбыздын бири да. Биз эл саттык, жерди саттык, мезап долбоорлорун баарын ишке ашырдык. Мына ошонун баарына жөнөкөй адам чыдабайт эле да. Биздин бетибиз калың болгон үчүн биз чыдап атабыз. Биздин бетти асфальтка сүрөсөң дагы эчтеке болбойт. Бет калың болуп бүткөн биз, бышкан. Сууну сиңген жерге төгөйт, туурабы? Биз элге суу куюп көнгөнбүз да. Мына ошон үчүн эл сиңирип аткан үчүн биз сууну төгөп атабыз. Ассаламу алейкум. Байке, сиз биздин округтан депутат болгон адамсыз, Убакыттан пайдаланып мен да бир эки сөзүм айтып алайын. Болду, байке, кеңиз сүйлөп кетиңиз. Эки көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген чынкен да. Байкелер 200-лүктүн 3 түрү болот экен да. Убада берсе аткарбайт, сүйлөсө жалган сүйлөйт, аманатка кыянат кылат. Силерде үчөө тең бар экен да, байке. Рахмат. Аракет кылып атабыз, аракет. Байке, качан бир эл үчүн бир кызмат кыласыңар, мынакей эл үчүн биздин кандай тарыхты карасаңар, Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Исхак Разаков сиздин мына кымбат костюмуңуздун тазалыгын айткан эмес, мына бетиңиздин тазалыгын айткан эмес, жүрөктүн тазалыгын айткан. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат. Качан бир элге бир чырайлуу кызмат кыласыңар. Мына Манас атабыз көрсөтүп кеткен, өзүнүн жанын эл үчүн, жер үчүн курбан кылган. Силер өзүңөрдүн жаныңар үчүн элди, жерди курбан кылып атпайсыңарбы? Мына Манас эпосун окусаңар хотя бы. Кыргыз мамлекеттигин чындоо, көздүн карегине сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз дейт. Качан бир элге атуулдук милдетиңерди аткарасыңар? Аллах Таала Курандын маанисин айткан, ал эми иманга келбегендердин Аллах Таала бул дүйнөдө да ахиретте да катуу азаптайт деп. Ахиретте акыбаңар кандай болот? Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Аллах Таала да Курандын маанисин айткан, ар бир жан өлүмдүн дамын татат деп. Ушунча эл үчүн кантип жооп бересиңер? Акыбалыңар кандай болот? Кандай гана сөздөр айтылды. Карачы, сен жөнүндө кандай гана сөздөр айтылды. Ушунун баары сага дешелбей. Уялсаң бул. Булар оңолбойт экен, булар. Көрдүңөрбү туугандар, мен бетим калың да. Мен мындай нерсеге чыдай берем. Мына нерсенин далайын укканбыз.